Бүгүн мага дагы ондогон каттар келиптир. Сому карызын доолоп атат, ушундай деп скриншотторун жөнөтүшүптүр. Эч кандай коркпогула. Алардын ишмердиги токтотулган, лицензиясы токтотулган. Карызын доолабасын деп Госпинадзор эскерткен. Демек, доолаганы жана силерден акча алганы мыйзамсыз. Алардын ишмердиктери буга чейин эле мыйзамсыз болуп келген. Себеби дегенде, эреже боюнча бизде эч бир насыянын үстөгү, жылдык үстөгү 31%дан ашпашы керек. Булардыкы 600%га чейин жетип кеткен. Андан сырткары эбегейсиз чоң пениялары бар. Демек, булар силердин эсебиңерде мыйзамсыз байып жүрүшкөн. Болгондо дагы ал каражаттарын чет өлкөгө, латвиялык мультимиллионерге чыгарып берип турушкан. Азырынча төлөөнүн эрежеси, акчаны кайтаруунун эрежеси, мыйзамдуу эрежеси аныктала элек. Ошон үчүн төлөбөй тургула. Кипке киргизип салабыз, кредиттик историяңар булганат, андан тышкары чет өлкөгө чыга албай каласыңар, же болбосо оперативниктерди жиберебиз, сотко беребиз, андай мындай деген коркутуулары болбогон нерсе. Эч кандай суу кечпейт. Силер мына ушул видеону көрсөткүлө. Андан сырткары бизди жаманатты кылып, жеке менин атымды шабап аткан үчүн, андан сырткары силерге ошондой коркутуулар жөнөтүп аткан үчүн биз сотко кайрыла алабыз. Силер ошондой скриншотторун топтогула, үндөрүн запись кылгыла, анткени операторлор силердин дагы үнүңөрдү запись кылат.